Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. En algaç жараткан Аллах Субхану ва Таалага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Алланын жалгыздыгына, Алланын барлыгына, бирлигине ыйман келтирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү менен жашаган сиздерге дагы дайыма Алла Тааланын үзгүлтүксүз рахматы, мерими, хидаяты, нуру, адал, ырыскысы, берекеси боло берсин. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Аллах Субхана ва Таала мына ушундай берекелүү, куттуу күндү аткарган бардык ибадатыңыздарды, жума намазыңыздарды Аллахым кабыл кылсын. Жараткан Аллах Субхана ва Таала Кур'ан Каримде Ибрахим сүрөсүндө айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха. Аллах Субхана ва Тааланын силерге берген сый, ниматтарын эсептей турган болсоңор, анын эсеби жок дейт. Башка бир аятта Аллах Таала айтат: "Ва ма бикум мин ни'матин фа миналлах." Силерге берилген бардык сый, ниматтар, рызкылар бул баары Алладан дейт. Мына ошол Аллах Субхана ва Таала бизге берген рызкы, ниматтардын ичинен эң негизгилеринин бири бул адамдын ден соолугу экен. Эң чоң нимат экен. Кайсы бир адамдын ден соолугу чың болсо, ал адамдын жашоодогу үмүтү да чоң болот дейт. Үмүтү чоң адамдын колунда бардык нерсе болот деп бир даанышман айткан экен. Мына ошондон бизде кыргызда жакшы сөз бар: биринчи байлык ден соолук деп коет экен. Биз ошондуктан кээде ооруган учурда, сыркоолоп калганда тез ден соолукту карап, дарыланганга аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Тадау ибадаллах." О Алланын пенделери дейт, силер оорусаңар дарылангыла дейт. Ма анзалаллаху мин даин. Алла Таала кандай дартты бербесин, окот анзалалаху шифа, анын шифасын дагы Алла Таала кошо берди дейт. Ошондуктан биз багы ден соолукту карашыбыз керек, ден соолукту кароо, аны аманат билүү шариятыбыздагы эң негизги максаттардын бири деп эсептелинет. Ден соолук жакшы болсо көптөгөн иштерди кыла алабыз, көптөгөн ибадаттарды аткара алат экенбиз. Ошондуктан мына ушул ниматты же ушул ниматка кайдыгер карабай, көңүл бурбай койбоштук үчүн пайгамбарыбыз өзүнүн төмөнкү хадисин айтат. Ибн Аббас радиаллаху анху руwayat кылган хадисте пайгамбар айтат: "Ниматани магбунун фихима касирун минан нас." Эки нимат бар дейт. Бирок ушул эки ниматты колдонууда адамдар алданып калат дейт. Мындайча айтканда, ошол убакытты туура пайдалана албай калат. Анын биринчиси ден соолук, экинчиси бош убакыт экен. Ошондон ушул эки нерсени колдон келишинче туура колдонгонго момун мусулман аракет кылыш керек экен. Пайгамбарыбыздын ушул хадисинин сөзүнүн негизинде биздин алымдарыбыз айтат: ким ушул эки ниматты туура колдоно албаса, өзүнө өзү зулумдук кылган болот дейт. Ал эми ким ушул ден соолук менен бош убакытты Аллага ибадат кылган менен өткөрсө, демек ал адамга суктанса болот дейт. Ал эми ушул экөөнү туура колдоно албай калса, демек ал адам ушул эки нерсени колдонгондон кур калып калды деп алымдарыбыз ушул пайгамбарыбыздын сөзүнүн негизинде айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө айтат: "Сен сага өлүм келгенге чейин", бул жерде пайгамбарыбыз 5 нерсени дайыма 5 нерседен мурда олжолуу билди дейт. 5 нерсенин кадырын билишибиз керек, 5 нерседен мурда дейт. Биринчиси хаятака кобла маутик. Өлүм келерден мурда жашап жатканыңдын ниматын, кадыр баркын бил дейт.
Wa sihhatika qabla saqamik. Den soолуктун тазалыгын ооруп калардан мурда бил дейт. Ошондуктан данышмандар айткан экен, адамдын ден соолугунун тазалыгы ал адамдын башындагы тажы сыяктуу, аны бир гана ооруган адам гана көрө алат дейт. Ошондуктан бул чоң бир нимат экен. Wa faragaka qabla shughlik. Bir жумуш менен алектенип калардан мурда бош убакытты ол жолу бил, ганимет бил дейт. Wa shababaka qabla haramik. Улгайып калардан мурда жаштыктын кадыр баркын бил. Wa ghinaka qabla faqrik. Пайгамбарыбыз айтат, жана жупуну кедей болуп калардан мурда колуңа Алла Таала берген байлыктын дагы баркын бил дейт да. Мына ошондо гана биз чыныгы Алла Таала берген ниматтарды колдона алат экенбиз. Пайгамбарыбыздын аябай бир сонун хадиси бар. Бул хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ман асбаха минкум аминан фи сирбихи." Ким эрте менен ойгонсо, тынч мамлекетте жашаса дейт. Көзүн ачса эле мамлекети тынч, жакшы, жашоого эч бир коркунучу жок мамлекетте жашаса. Муафан фи жасадихи. Den соолугу таза болсо дейт. Алты саны аман болсо. Валаху кута яумихи. Анын бир күндүк тамагы бар болсо дейт. Өзүнө, үй бүлөсүнө. Факааннама хизати дуня бихазафириха дейт. Бардык дүйнө ошол адамдын колунда сыяктуу болот дейт. Демек бул жерде дагы Алла Таала бизге берген ырыскынын ниматын, ден соолук ниматын, мамлекеттин тынчтыгы берип аткан ниматын, бала чака ниматын, жумуш ниматын дейбиз. Эң негизги нимат ислам ниматы, хидаят ниматы, иман ниматы. Мына ушулардын баарын биз колдон келишинче билишибиз керек. Ушул ниматтарды берген Аллага көптөн көп шүгүр айтышыбыз керек. Ушундай бир сөз бар. Арабтарда деле макал сыяктуу келет. Ал-маидату байтудда дейт экен арабтар. Бардык дарттын башаты бул ашказанда дейт экен да. Эгер ошол ашказанды ашыкча толтуруп алган болсоң, демек оорудун баары ошол жактан келет дейт. Вал химяту расуд дава дейт. Ал эми дайыма ден соолукта чың жүрүү бул жанагы диетаны карманууда дейт. Диета дегенде толук эле диета эмес, бирок жашоодогу туура тамактануу, туура азыктануу менен жашаган адамда оору болбойт деп айтылат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма мала адамиюн ви'ан шарран мин батнин." Адамдын эң жаман толтурган оруну жери бул ашказан дейт экен. Ашказанды көбүрөөк толтуруп алган ол жакшы эмес дейт пайгамбарыбыз. Бихасаб адама акалатин юқимна сулбаху. Адам жесин дейт, жешибиз керек. Бирок ашыкча жебеш керек деп атат пайгамбарыбыз. Күч кубат боло тургандай болсо болот дейт. Фаин кана ла махалата, ошончолук эле жеш керек болуп атса дейт пайгамбарыбыз, ашказанды 3кө бөлүп коелу дейт. 3төн бири тамакка, 3төн бири суусундукка, 3төн бири дем алганга дейт. Ана пайгамбарыбыздын дагы башка бир жакшы сөзү бар. Нахны каумун, биз ушундай бир коомбуз, момун мусулмандар. Ач калганга чейин тамак жебейбиз, тамак жесек да көп тоюп албайбыз деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтат. Ошондуктан пайгамбарыбыздын башка бизге берген жакшы бир рецепте пайгамбарыбыз айтат: "Азибу таамакум бизикриллахи вас-сала." Тамагыңарды Алла Тааланы зикир кылуу менен, намаздарды көп-көп окуу менен сиңиргиле дейт пайгамбарыбыз. "Вала танаму алейхи тагфалу кулубакум." Курсакты тойгозуп алып, толтуруп алып уктабагыла дейт. Себеби жүрөгүңөр капилетте калып калат андай кылсаңар. Деп пайгамбарыбыз бизди мына ошол моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы ден соолукка көңүл бурууга бизди үндөп келет. Пайгамбарыбыз күндөрдүн бир күнүндө сахабалардын жанына чыгат. Сахабалар сүйлөшүп отурган болот.
Анан пайгамбарыбыз жуунуп чыгып, жанагы чачы курга элек болгон болот, толук. Анан пайгамбарыбыз ушундай бир жакшы маанайда чыкканын көрүп, сахабалар сурайт: "О Алланын элчиси, бүгүн маанайыңыз жакшы го? Сонун го?" деп учурашып сүйлөшкөндөн кийин тиги сахабалар отуруп байлык жөнүндө сүйлөп, бул байлык деген болбойт, ал жаман нерсе, адамды чектен чыгарат, арам нерсеге аткарганга түркү болот деген ушундай бир сөздөрдү сүйлөп атканда, пайгамбарыбыз айтты: "Эгер ла баса бил гина лиман иттака." Байлык жаман эмес деди. Байлыктын зыяны жок, эгер ошол колунда бар адам такыбалык менен жашаса деди. Себеби такыба болсо, акчасын кандай сарптоону дагы билет. Шариатка ылайыктуу кылып иштетет. Васиххату лиман иттака хойрун минал гина. Ал эми ден соолук бул байлыктан дагы жакшы деди пайгамбарыбыз. Ден соолук байлыктан дагы жакшы ким такыба болсо деди. Ошол ден соолугун дагы туура колдонсо. Ватибун нафси минан наим. Жана адамдын жан дүйнөсүнүн, маанайынын, кеде кубанабыз, курсан болобуз, бир куш кабар менен, жакшы сүйүнүч иш менен өзүбүзгө батпай сүйүнүп калабыз. Мына ушул нерселер бардыгы Алла Таала берген ниматтардан деди. Ниматтардан деди. Демек, кандай болгон күндө дагы момун мусулман такыба болгон болсо, ал байлык дагы, мансап дагы, башка нерсе дагы зыян бербейт экен. Себеби өз жолу менен, өз орду менен мансабын дагы, бийлигин дагы, байлыгын дагы, кадыр баркын дагы колдоно алат дейт. Ал эми такыба болбогон адам чектен чыгып кете турган коркунучу бар экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде айтат: "Бадиру бил амали саб'ан." Жети нерсени аткарганга тезирээк шашылгыла дейт. Күтүп отура бербегиле. Хал тантазируна илля факран мансиян. Эмне силер күтүп, кедейликти, кембагалдыкты күтүп отура бересиңерби? Андан көрө Аллага ибадат кылып, жашооңарды улант кыла дейт. Тиричилик кылгыла. Анткени бул жерде алымдарыбыз айтат, адам өтө кедей болуп кеткенде ибадатты да таштап коет, эгер ыйманы күчтүү болбосо дейт да. Бирок ыйманы күчтүүгө коркунуч жок. Аугынан мутгыян. Же ушундай бай болуп, адамды чектен чыгарып бере турган убакытты күтүп отурбагыла дейт. Кеде такыба эмес адамдарга байлык берилсе, чектен чыгып кетет экен. Башка бирөөлөрдү басмырлап, же дагы кемсинтип, же дагы туура эмес иштерди кылып. Ал эми ыймандуу такыбалыкка бул деле коркунуч жок, Кудай буйрса. Ал марадан муфсидан. Ибадат кылбай жүрүп бир адамга дарт тие турган оору менен ооруп калбагыла дейт. Ден соолуктун барында ооруганга чейин ибадатты аткарып калгыла. Ау хараман муфаннидан. Же улгайып калган убакытты күтүп атасыңарбы дейт. Кебирлерден сурап калсаң, намаз оку десең, пенсияга чыгайын дегендер бар да. Же бир 60-70ке чыгайын дегендер бар. Кийин дегендер бар. А бул жерде пайгамбарыбыз айтып атат, сен андай жашты күтпөгүн. Өлүм кимге кандай келет, качан келет билбейбиз. Ошондон жаштыктын убагында ибадатка жакын бол, ибадат менен өткөр дейт. Ау маутан мужихизан. Эгер кайдегерде жүрө берсең, адамга өлүм да келип калат. Ибадатты да аткара албай каласың дейт. Ал убакытты күтпөй, ар бир убакытты, мүнөттү, саатты, күндү ибадат менен өткөргөнгө шашылышыбыз керек. Ау даджал фашарра гайбун мунтазир. Же даджалдын чыгуусун күтүп атасыңарбы дейт. Ушундай бир азгырык болот акыркы заманда. Даджал чыгат. Даджал чыгат дагы адамдарды аябай азгырат. Же ошону күтүп атасыңарбы дейт. Ошо даджал чыккандан кийин кыямат болот, же кыяматты күтүп атасыңарбы? Васаату адха ва амар. Ал эми кыямат эң ачуу, эң кыйын күн болот деди пайгамбарыбыз. Демек, мына ошол күнгө чейин негизги бул хадистин мааниси Алла Таала бизге берген ден соолукту туура, жакшы пайдаланалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дайыма өзүнүн сөзүндө сахабалар келип сураганда, дагы өзүнүн сөзүндө мындай деп айтат эле: "Саллаллаху афията вал афва." Силер дайыма Алла Тааладан кечиримди сурагыла. О Алла, күнөөмдү кечиргин деп истигфарды айткыла,
жана ден соолуктун тазалыгын Алладан дайыма сурагыла дейт. Ден соолуктун тазалыгы, ден соолугуңуз багы афия дегенде, ден соолуктун тазалыгы оорудан Алла Таала сактагын деген мааниде кетет. Экинчи, динимде эч кандай фитна болбосун, ошондой эле мал мүлкүмдө, жумушумда эч кандай сыноолор, фитналар болбосун деген маанини өзүнүн ичине камтып алат. Ошондон биздин алымдарыбыз айтат, ушул пайгамбардын хадисинин негизинде ал-афияту тадфау анху амраду дуnya fi qalbihi wa badanihi. Адамдын ден соолугу таза болсо, ыймандуу болсо, ибадат кылса, жумушунда аткарса, ал адамдын жүрөгүнөн жана денесинен тие турган оорулардан Алла Таала сактайт дейт. Ошондон пайгамбарыбыз дайыма күнөөдүбүздү кечирүүнү жана ден соолуктун тазалыгын дайыма Алла Тааладан сурайт эле. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Фама утия ахадун бадал яқини хойрон минал афия." Алла Тааладан күнөөнү кечирүүнү, ден соолуктун тазалыгын, якынды, чыныгы ишемди сурагыла, Алла Таалага чыныгы ишенимден кийинки эле эң жакшы берилген нерсе, нимат, бул ден соолуктун ниматы деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисинде айтып атат. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, биз ден соолукка көбүрөөк жакшы көңүл буралы. Ушундай бир жакшы данышман сөздөр бар экен. Ким бир күндө алма жеп турса дейт, ал адам эч качан дарыгерге көрүнбөйт дейт. Балки өзүнүн жолу, жобосу бардыр. Үйгө күндүн нуру тийип турса, ал үйгө дарыгер келбейт дейт. Мындайча айтканда, оорубайсың, дарыгерге көрүнбөйсүң дейт. Дагы алымдарыбыз айтат, Алла Тааланын жакшы бир ниматтарынын бири, эгер ден соолугуң таза болсо, аялың ыймандуу, жакшы болсо, демек эркектин эң бир байлыгы мына ошо эки нерсе дейт. Ошондон алымдарыбыз айтат, ден соолук бул эң бир Алланын берген чоң ниматы, канааттуулук эң чоң байлык, жана ден соолук эң бир жакшы кийим. Ден соолугуң таза болсо, чуркап жүргөн жылкы сыяктуу болосуң. Кайда болсо чаба бересиң дейт. Ушундай бир салыштыруу жолдору менен биздин алымдарыбыз айтып кеткен экен. Ал эми бир данышман айтат, эгер ден соолугуңду жаштыгыңда жакшы карасаң, карыганда ал сага аябай жумшак жастык болуп берет деп айткандагы бир салыштырмалуу сөздөрү бар экен. Мына ошондуктан биз колдон келишинче ден соолукка көңүл буралы. Кээде бизде ушундай бир сыпат бар, өтүп кетет дейбиз да. Анан кээде өтпөй калат. Жакшы болуп калам дейбиз, башка болот дейбиз. Ошондуктан биз эртерээк ден соолук аманат экен. Пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтып атат, ден соолуңарга карагыла деп. Адам сергек жашоого дагы көңүл буруш керек. Тиричилик деп жүрө берип, бардык нерсени унутуп калгандарыбыз дагы бар. Барыбыз эле ошондойбуз. Мына ошондон бир убактыбыздан бөлүп, багы жаштар бир күндө канча басыш керек, улгайгандар канча басыш керек, бардыгы интернетте бар. Мына ошолорго дагы көңүл буруп, сергек багы жашоо менен жашасак, ибадатка да бекем болот экенбиз, тиричиликке да бекем болот экенбиз, жумушубузга дагы, үй бүлөбүзгө дагы караганга бекем болуп, мамлекетибизге дагы өзүбүздүн жакшы салымыбызды кошо алат экенбиз. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күнүбүздөгү биздин темабыз ушу ден соолук жөнүндө болду. Эми бул жөнүндө айта берсе аябай көп экен, маалыматтар дагы көп экен. Анан адамдын ашказаны тамакка тойгондо мээге сигнал берет экен да, мен тойдум деп. Ошол тойдум деген сигнал 20 мүнөттө мээге жетет экен да. Ага чейин биз уже толтуруп койгон болот экенбиз да. Ошон үчүн баягы пайгамбарыбыздын да сүннөтү акырын чайнап, майда чайнап, отуруп жеген бул жакшы экен да. Ошондон баягы оорулардын көпчүлүгү мана ошол ашказандан деп айтканы бул туура эле экен. Ошондон баягы арабтарда макал бар, бизде макал бар, бардыгы мааниси бир. Ал-викаяту хайрун минал илаж деп коет экен. Сактануу, этият болуу дарылануудан жакшы деп коет. Дарылануудан жакшы деп коет. Жараткан Аллах субханаху ва таала
баарыбызды мына ошол ден соолуктарына кам көргөндөрдөн артынан ибадаткөй болгондордо кылган болсун.